Салам кыздар, кош келиңиздер. Кезектеги жасала турган салатыбыз коз карындан мына ушундай көрүктүү корей салаттарынын бирин даярдайбыз. Бизге кургатылган коз карындар керек. Шиитаки деп аталат. Базарда татымалдарды, соустарды саткан жерлерден тапсаңыздар болот. Өзү катуу келет. Бул коз карындарды алгач таза кылып жууп, андан кийин кайнатып бышырып алабыз. Ошондой эле 7-8 саат мисалы түнү менен сууга чылап койсоңуздар дагы эртең менен көөп, көлөмү бир тойло көбөйүп, жумшарып даяр болуп калат. Ал эми мен бүгүн кайнатып алууну чечтим. Жакшылап жууп, кайнаган сууга салып, сууга туз деле кошпойбуз, жөн гана сууда болжол менен 50 мүнөттөй кайнатабыз. Эгер коз карындар абдан эле кир болсо, анда суусун бир жолу төгүп алмаштырып салсаңыз да болот. Ал эми коз карындар даяр болгончо биз башка азыктарыбызды даярдап туурап койсок болот. Бул калемпирлер канчалык түстүү болсо, ошончолук салатыбыз көрүктүү болот. Кызылынан, сарысынан, жашылынан аралаштырып, баардыгын узунунан ичке туурап алабыз. Пиязды дагы көбүрөөк кошобуз, ортосунан бөлүп, пиязды кадимкидей эле өтө ичке эмес кылып туурайбыз. Көк чөптөрдөн албетте кинза салаттын даамын ачат, ошондой эле укроп, петрушка дагы колдонсок болот. Сарымсакты болсо ортосунан жарып, баардыгын майдалап туурап алабыз. Коз карындар бышканда мына ушинтип жумшарып, ачылып, өзүнүн көлөмү дагы бир тойло көбөйүп калат. Ошол кезде сүзүп чыгарып алабыз дагы. Суусун сарыктырып, бир аз муздаганча коюп коебуз. Эгер шашылыш болсо, анда кургак майлыктын бетине баардыгын сүзүп алып, ошол эле кургак майлык менен суусун сарыктырып алсак болот, ысык болгондуктан. Мен ошентип сарыктырып алдым, анткени азыр биз майга кууруйбуз. Майга куурганда бизге ашыкча суунун кереги жок. Эми казанга өсүмдүк майын куюп, май бир аз ысыгандан кийин сарымсакты салабыз. Сарымсакты салып, бир-эки аралаштырып, дароо эле аркасынан коз карындарды салабыз. Анткени сарымсак күйүп кетсе, салатыбыздын даамын бузат, андыктан күйгүзбөгөнгө аракет кылабыз. Дароо эле коз карындарды кошуп, баардыгын аралаштырып, отту азайтабыз. Ортоңку оттон бир аз азыраак кылып, 15 мүнөттөй кууруп алышыбыз керек. Улам аралаштырып турабыз. Жай отто куурулса, сарымсак дагы күйбөй, коз карындар дагы жакшы куурулат. Ошондой эле арасында чоңураак коз карындар туш келген болсо, аларды 2-ге же 3-кө бөлүп, андан кийин кууруйбуз. Баардыгын тегиз кууруп алгандан кийин аягында татымалдарды кошобуз. Татымалдардан кара мурч, кызыл ачуу калемпир, кызыл таттуу калемпир, бул паприка, сөзсүз түрдө кориандр, ошондой эле бир аз кумшекер, татымына жараша туз жана бир аз кристаллик кошуп койсоңуз болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, аягында 4-5 аш кашыктай соя соусунан куябыз. Жана дароо эле туурап алган пияз менен калемпирлерди, ошондой эле көк чөптөрдү салып, дагы 2-3 мүнөттөй кууруйбуз. Отту бир аз көбөйтүп, баардыгын кууруп алабыз. Кууруганда бышып кетпеши керек, өзүнүн өңүн дагы жоготуп койбошу керек. Андыктан көпкө куурбайбыз, баардыгы чала бышканча кууруйбуз. Көк чөптөрдү дагы дароо эле салып, улам аралаштырып кууруй беребиз. Болжол менен 2-3 мүнөттөй кууруп, аягында дагы бир аз сарымсак кошсок болот. Ошондой эле ачуу, таттуу калемпирлер өзүңүздүн татымыңызга жараша. Эгер ачууну кааласаңыз, албетте көбүрөөк кошуп, ачуураак жасасак болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, салатыбызды муздатып, ошондой эле муздаткычка да 1-2 саат коюп койсок дагы салат өзүнүн даамына келет. Андан кийин бере берсек болот. Кыздар, мына ушинтип салатыбыз дагы даяр болду. Мына ушундай көрүктүү, даамдуу сонун салаттардын бири. Ачык түстөгү чоңураак тарелкага салып койсок, көркүнө көрк кошулуп, табитти дагы ачат. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жагат деген ойдомун.
дасторконуңуздар ар дайым жакшылыкка жайылып, үйүңүздөрдө бир гана жакшылыктар болуп турсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.